Уюлдук телефонсуз учурда жашоону элестетүү кыйын. Алыспы, жакынбы каалаган адамың менен баарлашуу оор эмес. Муну менен мындай аппарат чыгарган дүйнөгө белгилүү ишканалар бизнесин гүлдөтүүдө. Бирок чөнтөк телефондун пайдасынан зыяны көбөйдү. Уюлдук телефон аркылуу көпкө сүйлөшүү мүмкүн эмес. Анткени телефондун электромагниттик толкундары нерв клеткаларынын бузулушуна жана шишиктердин пайда болушун жаратат. Ошентип майып болуу коркунучу бар экенин дарыгерлер белгилейт. Кулактарын укпай калыштары, снижение слуха көбүрөөк кездешип атышат. Памяттар снижение болуп атат. Ар кандай облучение негизинде онкологический ооруларды көп берет. Англиялык студент чөнтөк телефондун жардамы менен кадимкеле тоок жумурткасын бышырып үрөйдү учурган. Эми элестетип көрүңүздөр. Кайнаган сууга дененин бир бөлүгү салынса эмне болот? Ошондуктан телефонду дайыма колдо көтөрүп жүрүүгө, кийим чөнтөгүнө салууга жана жаздыктын алдына коюп уктоого болбойт. Акыркы учурда дүйнөдө уюлдук телефондордун жарылуусунан адам өмүрлөрү көп кыйылууда. Кытайдан чыккан жөнөкөй эле телефон эмес, дүйнөгө белгилүү фирмаларда жарылууда. Ошондуктан кардарлар сатуучулардан телефон аларда, алардан сертификат талап кылуу керек. Бирок көпчүлүк сатуучулар жөнөкөй гана кепилдик талондорун берип гана кутулат. Ар бир телефон гарантия талон жазып беребиз, ошолорго жооп беребиз ар бир телефонго. Эми сак болгула, чөнтөк телефондор жарылып күйүп да кетүүдө. Телефон алардан мурда анын модасына же көркүнө карап эмес, колдонуу эрежелерин билүү керек. Колдонуучулар болсо телефондун сапатына деле карайт, бирок кыска убакыттын ичинде эле бузулуп калгандар бар. Барын эле сурайм, мен керектүү нерселердин барын эле. Зарядкасын, бүт барын документтерин сурайм, гарантиясын сурайм. Болот эми ар кандай кээ бир телефондор ушундай кетет. Былтыр алган телефондор ушундай. Чөнтөк телефондордун жарылуусу аппараттын ысыганынан башталат. Телефондун айынан майып абалга кептелип, же өмүрү кыйылган окуялар дүйнөдө 2009-жылдан бери арбыды. Кимдир бирөөнүн колунда жарылса, дагы биринин чөнтөгүндө же сүйлөшүү учурунда жарылган. Күтүүсүз кырсыктардын болушуна телефон батарейкасы себеп. Да, вирус болот, ал программалары менять этиш керек, там другой программа киргизиш керек. Ал вирус болгондо ал флешкадан болуп калышы мүмкүн. Через Bluetooth менен дагы. Ар кандай кырсыктардан оолак болуу үчүн телефон колдонуунун жөнөкөй эле коопсуздук эрежелерин сактоо керек. Дайыма сапаттуу батарейка колдонуу, жогорку температурадагы ысыкка койбоо керек. Кубаттоо учурунда сүйлөшүүгө болбойт. Жана уюлдук телефон атайын баштыкка салынуусу зарыл. Мээрим Бакир кызы, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1 канал.